Сот департаментинин маалыматы боюнча Кыргызстанда 59 миңден ашуун адам алимент төлөөгө милдеттендирилген. Ажырашуудан кийин өз баласына каралашуудан качкан аталар арбын. Мындай учурда жалгыз-бой калган энелер кантип алимент өндүрөт? Алимент талап кылып 10 жылдан бери соттошуп, талашып, тартышып келе жаткан аялдар бар. Спутник Кыргызстандын кабарчысы алардын арыз муңун угуп, көйгөйдүн себептерин аныктоого аракет кылды. Жанат Нурбекова 2012 жылы 2 баласы, үчүнчүсү 5 айлык боюнда бар кезинде күйөөсү таштап кеткенин айтты. Учурда ал алимент төлөтө албай жүрөт. Жолдошу Мемил Иманалиев менен жашабай калгандан 9 айдан кийин сотко кайрылып, алимент талап кылдым. Ал төлөгөндөн качып, досунун компаниясынан 3000 сом маяна алат деген маалымат кат алып келди. Анын жарымы эле аз чыгып жатпайбы? Мен макул болгон жокмун. Анан Ленин райондук соту Бишкектеги орточо маянанын 50%-дай өлчөмдө төлөө чечимин чыгарды. Ар бир балага айына 2100 сомдон чегерилип, жалпы 6300 сом берүүгө милдеттендирди. 2021 жылдын декабрына карата алименттик карыз 732 миң сомго жетти. Убагында төлөбөгөнү үчүн айып пулдарын кошкондо 1,7 миллион сом болот. Артынан түшүп сот аткаруучулардан талап кылып жатып болгону 116 миң сом алдым. Ошол эле учурда башка аял менен жашап, андан 2 балалуу болду, деди жалгыз-бой эне. Мындан улам ал мурдагы күйөөсүнүн чет өлкөгө чыгышына катуу тыюу салдырып койгонун белгиледи. Бирок алимент өндүрүүгө мындай чаралар жетишсиз экенин айтып, дагы да күчөтүү керектигин айтууда. Алимент төлөбөй жатканына даттансам, сот ага 20 миң сом айып салды. Ал акчанын дагы мага эмес, мамлекетке төлөйт. Мыйзамда болгон жазасы ушул экен. Укук коргоо органдары андан башка чара колдоно албайт. Анан биз кантип өндүрөбүз? Мыйзамдарды күчөтүп, Туркиядагыдай алименттен качкандарды камап салыш керек. Бизде сүрөтүн коомчулукка жарыялоо мыйзамы чыккан, бирок ал иштебей жатат. Болбосо сүрөтүн чыгармакмын. Азыр төлөбөсөм эмне кылып аласың деп коюп жүрөт. Бир жолу чоң балам менталдык арифметика боюнча эл аралык олимпиадага атасынын уруксааты жок барбай калган. Кийин мен сотко кайрылып, аталык укугунан ажыратылды. Ал ажырашкан учурда эле балдарынан баш тартаарын айткан болчу. Ушундай жол менен алименттен кутулам деп ойлогон экен. Андай эмес, балдары 18 жашка чыкканга чейин толук өлчөмдө төлөшү керек, деди Нурбекова. Нуриза Чынтемирова бир баласы менен мындан 3 жыл мурун ажырашкан. Ал алимент иши менен 2,5 жылда жогорку сотко чейин барганын билдирди. Мурдагы күйөөм болгон кирешесин жашырып жүрдү. Негизгиси жумушунан сырткары Бишкекте үй башчы болуп иштеп, бирок айлыгын расмий каттатпайт экен. Бир жерден 1027 сом аларын көрсөттү. Ошонун 4/1 бөлүгү 257 сом болуп жатпайбы? Аны 3 жылга эсептесе 8 миң сом чыкты. Башка ишканада иштегенин билип калып, ал жакты текшерип алиментке 41 миң сом эсептеттик. Андан соң ал ишканадан чыгып кетти. Азыр бир тыйында төлөй элек, деди Чынтемирова. Аны менен катар эле жалгыз-бой эне алименттен качкан эркектер арбын экенин ырастап, көпчүлүк аялдар өндүрө албай эле калып кетерин кошумчалады. Мен мыйзамдарды билип, өзүм иштеп, ата-энем баланы каралашканга жардам бергени үчүн артынан түшүп алимент өндүрүүгө аракет кылып жатам. Эч нерсе албай отурган аялдар көп экенине күбө болдум. Чечим чыкса дагы сот аткаруучулар убагында өндүрүп бербейт экен. Айлыгым 10 миң сом болсо, сиздин ишиңиз менен эле олтура бермек белем деп бетиңе айтат. Сот департаментине барсаңыздар узун кезекке турган аялдарды көрөсүздөр. Азыр мага акыйкатчы аппаратынан жардам берип, иш бир аз жылып жатат, деди ал. 800 евро алган ата кыздарына каралашкандан качууда. Ал эми өзүнүн атын атагысы келбеген каарман 2019 жылдан бери 2 кызын жалгыз тарбиялап келет. Мурдагы күйөөсүнүн кыздарына болгон карызы 195 миң сомго жеткен. Учурда атасы ИККнун Бишкектеги программалык кеңсесинде 800 евро маяна алып иштегенине карабай, качып жүргөнүн айтат. Ал улуу кызына гана алимент төлөөгө милдеттендирилген, кичүүсү боюнча соттук процесс жүрүп жатат. Мурдагы жолдошум кичүү кызым боюмда бар кезинде кетип калган. 2019 жылдын декабрында 1 май райондук соту ага алимент төлөө чечимин чыгарды. Былтыр апрелден бери ИККнун Бишкектеги программалык кеңсесинде иштеп жатыптыр. Ал жерден алган айлыгын 4/1 бөлүгү 200 евро чыкты. Бирок ал уюм мыйзам талабын аткарбай, бухгалтериясы айлыгын кармап мага которбой жатат.
Алар соттун чечиминен шек санап аткаруудан баш тартууда. Эмнегедир өзүнүн кызматкерин коргоп жатышат, деди жалгызбой эне. Ошондой эле мурдагы күйөөсүнүн ага чейин иштеген жерлерин аныктап, жумушсуз жүргөн учурларын кошуп, сот аткаруучулардын жардамы менен 89 000 сомдой өндүргөнүн кошумчалады. Сот аткаруучулар талаптагыдай иштесе эле маселе жаралбайт. Үй бүлөлүк маселелер багытында иштеген юрист Кутман Медитбеков алимент өндүрүү боюнча мыйзамдар жетиштүү экенин, бардык маселе сот актысын аткарууга келип такалаарын белгиледи. Сот аткаруучулар милдеттерин так аткарса, төлөөчүлөрдө алуучу тарапта маселе жаралбайт эле. Мисалы, эгер февралда алимент төлөбөсө, мартта сот аткаруучу аны чакырып, колдонулуучу чараларды эскертиш керек. Өз убагында эле жасап кое турган нерсени жылдап төлөбөй койгондо анан колдонуп атпайбы? Жыйынтыгында төлөй турган адамга да оор келип калууда. Ал эми практикага таянып айта турган болсок, сот аткаруучулар иштин көптүгүнөн жетишпейт. Экинчи жагынан алименттен атайлап качкан аталар бар. Бизге да кээде алименттен кантип качса болот, суммасын азайтайын дегем деп кайрылышат. Бул акчасы жоктугунан эмес, мүмкүнчүлүгү бар туруп төлөгүсү келбегендер, деди юрист. Алиментчилердин сүрөтүн чыгарган реестр эмнеге иштебей жатат? Кыргызстанда алимент төлөөдөн баш тартып, издөөдө жүргөндөрдүн сүрөтүн жана жеке маалыматтарын жарыялоо мыйзамы 2019-жылы кабыл алынган. Анын алкагында сот департаментинин сайтында карызкор алиментчилердин реестри түзүлгөн, бирок ал учурда иштебей жатат. Бул карызкорлор реестри көптөгөн мамлекеттик органдар менен биргеликте системалаштырылган болчу. Ошол себептен бүгүнкү күндө модернизациялоо жолунда турат. Андан сырткары мыйзамдарга өзгөртүү, толуктоолор кирбедиби? Ошону эске алуу менен токтоп турат. Келечекте сөзсүз иштейт. Реестр жаңы иштеп баштаганда 20га чукул карызкордун сүрөтү жарыяланган. Бирок бул арыздануучунун макулдугу менен гана ишке ашаарын белгилей кетүү керек, деп жооп берди сот департаментинин маалымат катчысы Назира Сагыналиева. Сот аткаруучулар эмнеге аксап жатат? Сагыналиеванын айтымында коопсуз шаар долбоору ишке киргенден бери сот аткаруучулардын иши эселеп көбөйгөн. Анын айтымында учурда мамлекеттин пайдасына өндүрө турган 256 190 иш болсо, анын 216 000 коопсуз шаар айып пулдары. Карызкор бир жерде расмий иштесе, алимент өндүрүү жеңил. Кээде алардын иштеген жада калса, жашаган жери белгисиз болуп калат. Мунун баары мыйзамдагы процедуралар менен аткаруу көп убакытты талап кылат. Экинчиден, жүктөлгөн иш аябай көп. Сот аткаруучулар жол кыймылын көзөмөлдөөчүлөрдүн бир бөлүмү болуп калгансыды. Коопсуз шаардын төлөнбөгөн айып пулдары өндүрүүнүн артынан эле жүрүшөт. Айрым учурда келип түшкөн кагаздарды каттаганга убактылары жетпей калат. Айлык акысы аз, бирок жумуш көп. Мунун айынан жумуштан кеткен сот аткаруучулар көбөйдү. Бул нерсени баары иштин жүрүшүнөн таасирин тийгизбей койбойт, деди маалымат катчы. Ошол эле учурда Сагыналиева алиментчилер өмүрүн аягына чейин карыз болуп кала берерин эскертти. Сот аткаруучулар карызкорлордун кыймылдуу жана кыймылсыз мүлктөрүн, банктык эсептерин камакка алат, чет өлкөгө чыгышына тыюу салат. Эч бир мүлкү жок болсо да карызы мойнуна илине берет. Алимент тууралуу мыйзамдарды жазып келген Жогорку Кеңештин экс-депутаты Айсулуу Мамашева карызды өндүрүү жолун жеңилдеткен дагы бир долбоор даярдалып жатканын билдирди. Биринчи иштеп чыккан мыйзамыбыз 2020-жылы кабыл алынган. Анда карызкордун сүрөтүн жарыялоо, минималдуу алименттин өлчөмүн жогорулатуу, ден соолугуна байланыштуу чыгымдардын, билим берүүсүнө кеткен каражаттын 50%-ын төлөшү керек дегенди киргизгенбиз. Мурда алименттен качкандарды түрмөгө отургузчу. Кодекстер өзгөргөндө айып пул менен чектелиптир. Биз биринчи алиментти, анан мамлекетке айып пул төлөй тургандай кылалы деп жатабыз. Болбосо айыпты төлөп коюп, кенен кесир жүрө берет экен. Бул боюнча мыйзам долбоорун 1 жыл даярдап ЖКга алып чыкканча мөөнөтүбүз бүтүп калды. Эми аны учурдагы депутаттарга сунуштайбыз, деди Мамашева. Алименттин суммасын аныктоо жана өндүрүү жолдору. Алименттин жол жобосу үй бүлө кодексинде жазылган. Анда камтылган негизги учурларын сунуштайбыз. Эки ажырым жолго түшкөн жубайлар жашы жете элек балдарына алимент төлөө тууралуу макулдашуу түзүүгө укуктуу. Келишим нотариалдык жактан ырасталууга тийиш. Ата-эненин бири, мисалы, атасы төлөөдөн баш тартса, эне сотко кайрылат. Мыйзам боюнча бир балага атасынын айлык акысынын 4төн 1, эки балага 3төн 1 бөлүгү, 3 же андан көп балага тең жарымын чегерүү милдеттендирилет.
Эгер атасы фермердик чарба иштетип накталай акчасы жок болсо, тараптардын макулдашуусу боюнча накта азык-түлүк же мал түрүндө да берсе болот. Иштеген жумушу же киреше булагынын жоктугу балдарды багуу милдетинен бошотпойт. Жашаган жериндеги орточо эмгек акыга карап, алименттин өлчөмү бекитилип, карыз катары мойнуна илинет. Болбосо кыймылдуу же кыймылсыз мүлкүн балдарынын менчигине берүү менен кутулат. Иштеп тапкан кирешесине карап алименттин суммасын бекитүүгө мүмкүн болбосо, бирдиктүү сумма же мүлкүнүн бир үлүшүн берүү талабы коюлат. Жубайлар ажырашканына канча убакыт өтүп кеткенине карабастан, алимент өндүртүп алуу жөнүндө арыз менен сотко кайрылууга укуктуу. Алимент сотко кайрылган учурдан тартып берилет. Эгер балдарына каралашуудан качып жүргөнү аныкталса, сот кайрылганга чейинки 3 жылга алимент төлөөнү талап кылат. Бул каражатты 1 жылдын ичинде бөлүп бүтүшү керек. Бардык уюмдун администрациясы кызматкерине эмгек акы берүүдөн макулдашууда же сот тарабынан бекитилген сумманы алиментке которууга милдеттүү. Кандай учурда алименттен бошотулат? Эгер сот тарабынан ата-энелик милдетти аткара албай турган ооруларга чалдыкканы же башка далилдүү себептери аныкталса, алиментти толугу менен же жарым-жартылай төлөөдөн бошотулат. Карызкор чет өлкөгө туруктуу жашоо үчүн чыгып кетип жатса, баланын жашы жеткенге чейинки мезгил үчүн алимент төлөтүү алынат. Алимент төлөөнү кечиктирген ар бир күнү үчүн негизги суммасынан 0,5% өлчөмүндө үстөк пайыз кошула берет. Бала багууга каралашпагандарга кылмыш жаза кодекси менен чара колдонулат. 178 беренеде карызкор алиментчилердин 20 000 сомдон 50 000 сомго чейин мамлекетке айып пул төлөтүү, 40-тан 100 саатка чейинки коомдук ишкертерге, 2 айдан 1 жылга чейинки мөөнөткө түзөтүү жумуштарына тартылары жазылган. Булак, Спутник, Кыргызстан.